өзү тийиштүү пландар Ысык көлдө желим баштык менен жана пластикалык буюмдарды чектөө боюнча маселе талкууланды. Таштандыда черебеген мындай баштыктар экологияга өтө зыян. Ушу ысык көл зонасынын, ысык көл областынын жаратылышын коргоо, экологиясын жакшыртуу максатында президентибиздин бир эмес бир нече жарлыктары бар да. Ошолордун баары ишке ашырылыш керек эле. Тилекке каршы 3 жылдан бери эч кандай өзүңүздөр белгилеп кеттиңиздер, иштер жакшы деңгээлде өтпөй жатканын баарыбыз билип атабыз да. Анан ушул иш-чаралардын аткарылышы ушу эме жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө, ошо район администрация, акимчиликтерге жана ошо айыл өкмөттөргө жүктөлгөндүгүн баса белгилейбиз. Желим баштык арзан жана ыңгайлуу болгондуктан азыр деле кеңири колдонулуп жатат. Соода түйүндөрүндө саттыктан алынган эмес. Бумажный пакеттер боюнча айтсак, алардын баасы кымбат болуп атат. Элдердин көпчүлүгү албай коет экен. Анан бизге бул пакет негизи ыңгайлуу болчу да, көтөрүшү да мындай грузду алган продуктусун көтөргөнү мындай жакшыраак болчу да. Бизге ошол био пакеттерди именно ушундай качествода, мындай бышык болгончу элдер да алып жыртылып бул жакта айрылып калса туура эмес болот да. Азыр күн сайын бир адам жок дегенде эле 1-2ден желим баштык колдонот. Бирок табият үчүн абдан чоң зыяны тийип жаткандыгын ойлогондор аз. Адистердин эсептөөсүндө желим баштык менен бөтөлкөлөр көптөгөн жылдар дегенде араң жоголот экен. Эгерде биз ушул маселеге азыр көңүл бурбасак, кийин кеч болуп калат дешет адистер. Эми азыр калк арасында ошону да биз уже рейд учурларында түшүндүрүп атабыз. Уже бул пакеттерди тыюу салууга уже милдеттүү түрдө уже өтүш керек деп. Антпесе өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр ысык көлдүн бүт мына кечеден бери биз өзүбүз күбө болуп келдик. Пластикалык пакеттер, полимердик пакеттер бүт жаратылышыбызды аябай эле зыян келтирип жатат. Бул маселени азыртадан ар бир жаранын карабаса кийин кыйын болуп калчудай маселе да. Ошондуктан Андан сырткары экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын жетекчилиги тарабынан укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, экологиялык талаптарга ылайык айып пулдардын өсүүсү боюнча түшүндүрмө берилди. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.